Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Башкаларды айтпаганда да мен Садыр Нуркожоевичти аябай сыйлачу элем убагында. Адахан Кимсанбаевич менен биригишиңизди да мен каалайт элем. Элге да агитация кылганмын. Бирок мына 10-октябрдан кийин кыйла көңүл сууй баштады. Себебин өзүңүз жакшы билесиз. Аны кайталаштын кереги жок, убакыт гана кетет. Мына кечээги дебатка келгенде өтө эле туура эмес болуп калды сиз тараптан. Ушунча кыргыз эли эми 6,5 миллион дебей эле коеюн, 1,5 миллиону чет мамлекетте болсо дагы 5 миллион кыргыз элин бышкырып да койбодуңуз. Бул такыр эле туура эмес болуп калды. Жок дегенде ошо элдердин көрүп, сизге кичине канып, сиздин сөзүңүзгө мыйышына тетири жол кылып койдуңуз да. Эгерде кече дебатка келгениңизде эл ойлоп калат эле, Садыр Жапарович эл үчүн деп жүрөт экен деп. Эми өзүңүздүн кылган кылыгыңыз өзүңүздүн ишиңизге тетири камчы уруп атат. Сиздики туура эмес болуп калды. Элди ойлошуңуз керек болчу. Сиз эл үчүн деп атасыз. Кумторду деле айттыңыз. Кумтөр мынандай, анандай элдики болсун деп. Ошон үчүн дагы тартпаган азабыңыз калбады. Бирок чыккандан кийин 4 сааттан эле оюңуз өзгөрүп калды. Кумтөрдө алтын калбаптыр деп. Эң бирагы 500 тонна алтын бар. Бул маалыматыңызда туура эмес болуп калды. Дебатка келгениңизде дагы кыйла рейтингиңиз көтөрүлөт болчу. Эмне себептен аркага кетенчиктедиңиз? Ушуну элге чыгып, кайрылуу жасап, түшүндүрүп бере аласызбы? Элдин күткөнү башка болчу. Сиздин кылганыңыз такыр тетири болуп калды. Ушул жагына бир маалымат бериңиз элдерге. Көптөгөн эл күтөт. Бирок сиз келбей коюп элди тим эле бышкырбагандай кылып койдуңуз. Кимсиңер дегендей кылып койдуңуз. Эл менен анан кийин мамлекетпиз биз. Эгер эл болбосо мамлекеттин да башчынын да бизге кереги жок эле. Биз кичинекей болсо да мамлекетпиз. Жок дегенде ушуну бир алдыга койгон максатыңыздын биринчи даражалуу иши деп билишиңиз керек болчу. Сиздики туура эмес болуп калды.